Assalamu alaikum, urmatlı dostlar. Köpçülük uçurda 4-5 erkektin başı birikken jerde erkeklerge teşelүү alsızlık jönünde söz kozголup, bir-birine muң arızын aytıp kalgan uçurlar köp кезige başladı. Bunun bari sebeplerini bilesizler. Tuura emes tamaktanуу, жашоо турмуштан алган стресс, психикалык травмалар жана туура эмес байланыштар, күнөө иштер, мына ушунун баары тамак аш экологиянын бузулуусу ушуга себепчи болуп атат. Анан эркектер энергетикалык ичимдиктерди ичет, жана башка химикат кошулган дары-дармектерди колдонуп, өзлөрүнүн кубаттуулугун күчөтүүгө аракеттенип келишет. Мен сиздерге эң оңой жана жөнөкөй ыкманы бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Бул бадам. Бадамдын эмне деген киргиздер үчүн мендал деп тааныштыра кетем. Ал эми бул болсо бал. Күнүгө биздин дасторкондо кездешүүчү кадимки азыктар. Биринчи кадам мына бадамдан 12 дананы ар бир нерсенин дозасы болуш керек. Айрыкча дары-дармек катары колдонгондо мына бул жерде 3, 6, 9 болду. Мына сууга жибитип коебуз. Дагы 3 салабыз. Мына 12 дана бир. Эми бул 4 сааттан көп суудун ичинде ушундай туруусу керек. Мына ошентип бизде 6 саат өттү. Бадамдын сырты оңой түрдө арчылды. Анан бул жибитүүнүн эмне максаты? Себеби кургак бадам жегенде биздин организм анын бардык витаминдерин кабыл ала албайт. Ошондуктан бул өнүү процесси жүргөндө анын ичинде бардык витаминдер тирүү болуп, мындай өнүүгө аттангандан кийин анын баары живой болуп эсептелет. Ошондуктан биздин организмге өтө пайдалуу. Эми буга биз 2 кашык же табитиңизге жараша 1 кашык эмне кошобуз? Бал кошобуз. Таза бал болуу керек. Антип биз таза балды кошобуз. Таза балды кошкондон кийин бул анан биз блендер менен эмне кылабыз? Бул жерде езүү баштайбыз. Мына ошентип биз бадам сүтүн же миндальный молокону жасап алдык. Күнүгө эртең менен ачкарын тамактан мурун ичип алсаңыз, 3 күн өткөндөн кийин өзүңүздү өтө күчтүү жана өзүңүздүн саламаттыгыңыздын сак боло баштаганын сезе баштайсыз. Бөлүшүп коюңуздар. Барыңыздар. Ден соолукта болуңуздар.